3 bölüm. Дөөттүн үй бүлөсү менен Шабылдын үй бүлөсүнүн ортосунда узакка созулган чатак болду. Дөөт барган сайын күч алды. Шабылдын тукуму болсо барган сайын алсырады. Хеброндо Дөөттүн уулдары төрөлдү. Анын тун уулу Израилдик Акинаамдан төрөлгөн Амнон болчу. Ал эми экинчи уулу Килап, аны мурун Набалдын аялы болгон Кармелдик Абигейл төрөгөн. Үчүнчүсү Абышалом, аны Гешур падышасы Талмайдын кызы Мааха төрөгөн. Төртүнчүсү Кагыт төрөгөн уулу Адония, бешинчиси Абытал төрөгөн уулу Шипатия. Алтынчысы Дөөттүн аялы Эгла төрөгөн Итраам. Булар Дөөттөн Хеброндо төрөлүштү. Дөөттүн үй бүлөсү менен Шабылдын үй бүлөсүнүн ортосунда чатак болгондо Абенер Шабылдын үйүн колдочу. Шабылдын Риспа деген күң аялы бар болчу. Ал Аянын кызы эле. Ишпошет Абенерге "Сен эмне үчүн менин атамдын күң аялына жакындадың?" деди. Ишпошеттин сөзүнө Абенер абдан ачууланып, мындай деди: "Мен эмне, жүйүт итинин башымынбы? Мен жүйүткө каршы туруп, атаң Шабылдын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, досторуна ушул күнгө чейин жакшылык кылып келдим. Сени Дөөттүн колуна салып берген жокмун. Сен болсо мени ушул аял үчүн күнөөлөп жатасың. Шабылдын тукумунан падышачылыкты тартып алып, Дөөттү такка отургузам. Ал Исраилдин жана жүйүттүн үстүнөн Дандан Бейершебага чейин падышачылык кылат" деп Теңирдин Дөөткө берген антын аткарбасам, Кудай Абенерди жазаласын, катуу жазаласын. Ишпошет Абенерге каршы сүйлөй алган жок, анткени андан коркчу. Абенер өзүнөн Дөөткө элчилерди жиберип: "Бул кимдин жери? Мени менен келишим түз. Исраилдин бүт элин сага каратыш үчүн менин колум сени менен болот" деп айттырды. Дөөт мындай деди: "Макул, мен сени менен келишим түзөм. Бирок сенден бир нерсени талап кылам. Мени менен көрүшкөнү келгенде өзүң менен кошо Шабылдын кызы Михалды алып келбесең, менин жүзүмдү көрбөйсүң." Дөөт Шабылдын уулу Ишпошетке элчилеринен: "Менин аялым Михалды бер. Аны мен 100 пелиштиликтин сүннөтүн кескендигим үчүн алгам" деп айттырып жиберди. Ишпошет киши жиберип күйөөсүнөн Лаиштин уулу Палтиелден Михалды алдырды. Күйөөсү ыйлап аялдын артынан Бакуримге чейин ээрчип барды. Бирок Абенер ага "Артыңа кайт" деди. Ал артка кайтты. Абенер Исраил аксакалдарына мындай деп кайрылды: "Силер Дөөттүн өзүңөргө падыша болушун ушуга чейин каалап келгенсиңер. Эми ишке ашыргыла. Анткени Теңир Дөөткө мен өз кулум Дөөттүн колу менен өз элим Исраилди пелиштиликтердин колунан, бардык душмандарынын колунан куткарам" деп айткан. Бенжаминдиктерге да Абенер ушуну айтты. Ошентип Абенер Исраилдин жана бүт Бенжамин уруусунун каалоосун Дөөткө айтып берүү үчүн Хебронго жөнөдү. Абенер өзүнүн 20 кишиси менен Дөөткө, Хебронго келди. Дөөт Абенердин жана анын жанындагы адамдардын урматына той өткөрдү. Ошондо Абенер Дөөткө: "Мен барып бүтүн Исраил элин чогултуп, менин мырзама, падышага алып келейин. Алар сени менен келишим түзүшөт. Сен бардыгына өзүң каалагандай падышачылык кыласың" деди. Дөөт Абенерди кое берди. Ал тынчтык менен кетти. Ошондо Дөөттүн кулдары жана Жояб жортуулдан көбөлжоо менен келишти. Хеброндо Дөөттүн жанында Абенер жок болчу, анткени Дөөт аны кое берген. Ал тынчтык менен кеткен. Жояб жана аны менен жүргөн бүт аскерлер келишкенде, Жоябга "Падышага Нейр уулу Абенер келип кетти. Падыша аны кое берди. Ал тынчтык менен кетти" деп айтышты. Жояб падышага келип мындай деди: "Сен эмне кылдың? Абенер сага келип кетиптир. Аны эмне үчүн кое бердиң? Эмне үчүн кетирип жибердиң? Нейр уулу Абенерди сен жакшы билесиң да. Ал сени алдаганы, киргениңди, чыкканыңды билгени, эмне кылып жатканыңдын баарын изилдеп билгени келген." Анан Жояб Дөөттүн жанынан кетип, Абенердин артынан чабармандарды жиберди. Асир кудууна жеткенде аны артка кайттырышты. Бирок Дөөт муну билген жок. Абенер Хебронго кайра келгенде, Жояб аны менен атайын жашыруун сүйлөшөм демиш болуп, аны короого киргизип, ичке сайып өлтүрдү. Ошентип Абенер Жоябтын бир тууганы Асаелдин каны үчүн каза тапты. Дөөт бул жөнүндө укканда мындай деди: "Нейр уулу Абенердин каны үчүн Теңир алдында мен да, менин падышачылыгым да эч качан күнөөлүү эмес. Анын каны үчүн Жояб жана анын атасынын бүт тукуму күнөөлүү болсун. Жоябтын тукумунан эрендик аккандар, пес оорлуулар, таяк таянгандар, кылычтан өлгөндөр, нанга муктаж болгондор үзүлбөсүн." Жояб менен Абышай Гибондогу салгылашта өздөрүнүн бир тууганы Асаелди өлтүргөн үчүн Абенерди өлтүрүштү. Дөөт Жоябга жана анын жанындагы кишилердин баарына: "Кийимиңерди айрыгыла да зумбал кийип, Абенерди жоктоп ыйлагыла" деди. Падыша Дөөт да сөөктүн артында бара жатты. Хеброндо Абенерди көргө коюп жатышканда, Абенердин мүрзөсүнүн жанында падыша катуу ыйлады. Элдин баары ыйлады. Падыша Абенерди жоктоп мындай деп ыйлады: "Абенер ушинтип жүзү карага окшоп өлөт беле? Колуң байланган жок, бутуң кишенделген жок. Сен каракчылардын колунан өлгөндөй өлдүң." Ошондо элдин баары ыйлашты.
Эртеден кечке бүткүл эл дөөткө тамак алып келип жатышты. Бирок дөөт: "Эгер мен күн батканга чейин нан же башка бир нерсе ооз тийсем, Кудай мени жазаласын, катуу жазаласын" деп ант берди. Падышанын кылган баардык иши бүт элге жаккандай эле бул ишин да бүт эл жактырды. Нейр уулу Абенерди падыша өлтүртпөгөнүн баардык эл жана бүт Исраил ошол күнү билди. Анан падыша өзүнүн кулдарына мындай деди: "Бүгүн Исраилда аскер башчы, улуу адам өлгөнүн билдиңерби? Падышачылыкка майланганыма карабастан, мен азыр али алсызмын. Ал эми бул кишилер, Серуянын уулдары менден күчтүү. Теңир ушул жамандыкты кылган адамга кылган жамандыгына жараша тиешесин берсин." 14-бөлүм. Сүйүүгө жетүүгө аракеттенгиле. Рухий жөндөмдүүлүктөргө, айрыкча пайгамбарчылык кылууга умтулгула. Ар кандай тилдерде сүйлөгөн адам адамдарга эмес, Кудайга сүйлөп жатат. Анткени аны эч ким түшүнгөн жок. Ал сырларды руху менен айтып жатат. Ал эми пайгамбарчылык кылган адам бекемдейт, акыл насаат айтат, сооротот. Ар кандай тилдерде сүйлөгөн адам өзүн бекемдейт. Ал эми пайгамбарчылык кылган адам жыйынды бекемдейт. Ар кандай тилдерде баарыңардын эле сүйлөшүңөрдү каалайм. Бирок ага караганда пайгамбарчылык кылганыңар жакшы. Ар кандай тилдерде сүйлөгөнгө караганда пайгамбарчылык кылган жакшы. Сүйлөгөнүн которуп түшүндүрүп бербесе, жыйындын бекемделиши үчүн пайгамбарчылык кылганы жакшы. Бир туугандар, мен силерге барып алып ар кандай тилдерде сүйлөсөм, бирок менин айткандарымдан же ачылыш албасаңар, же бир нерсени таанып билбесеңер, же пайгамбарчылык укпасаңар, же насаат албасаңар, мен силерге кандай пайда келтирген болом? Үн чыгарган чоор же гусли сыяктуу жансыз буюмдардын ар бири ар башка үн чыгарбаса, алардын үнүн кантип ажыратмак элек? Сурнай белгисиз эле бир үн чыгарып жатса, согушка ким даярданмак эле? Ошол сыяктуу эле эгерде силер түшүнүксүз сөздөрдү сүйлөп жатсаңар, эмнени айтып жатканыңарды кантип билишет? Сүйлөгөнүңөр ооздун жели болуп калат. Дүйнөдө ар кандай сөздөр бар, ар бир сөздүн мааниси бар. Эгерде мен сүйлөп жаткан адамдын сөзүнүн маанисин түшүнбөсөм, мен ал адам үчүн чет өлкөлүкмүн, ал адам мен үчүн чет өлкөлүк. Бул рухий жөндөмдүүлүктөргө умтулуп жаткан силерге да тиешелүү. Жыйындын бекемделиши үчүн жөндөмдүүлүктөргө бай болууга аракет кылгыла. Ошондуктан ар кандай тилдерде сыйынган адам которуп берүү жөндөмдүүлүгүн да сурап сыйынсын. Анткени ар кандай тилдерде сыйынып жатканда рухум сыйынганы менен акылым жемишсиз калат. Анда эмне кылыш керек? Рухум менен да сыйынам, акылым менен да сыйынам. Рухум менен да ырдайм, акылым менен да ырдайм. Эгерде сен рухуң менен Кудайга ыраазычылык билдирип жатсаң, эмнени айтып жатканыңды түшүнбөгөн адам сен ыраазычылык билдирип сыйынгандан кийин кантип оомейин демек эле? Анткени ал сенин эмнени айтканыңды түшүнгөн жок. Сен Кудайга канчалык жакшы ыраазычылык билдирсең да, бул аркылуу башка бирөөнүн ишеними бекемделбейт. Кудайга ыраазымын. Ар кандай тилдерде мен баарыңардан көбүрөөк сүйлөйм. Бирок жыйында ар кандай тилдерде көп сөз айткыча, башкалар насаат алышы үчүн акылым менен 5 сөз айтканым жакшы. Бир туугандар, акылыңар жаш баланыкындай болбосун. Жамандыкка карата жаш баладай болгула, бирок акылыңар жетик болсун. Мыйзамда мындай деп жазылган: бул элге башка тилдер менен башкалардын оозу аркылуу сүйлөсөм да, булар мени угушпайт дейт Теңир. Ошентип ар кандай тилдерде сүйлөө Теңирге ишенгендер үчүн эмес, Теңирге ишенбегендер үчүн жышаан. Пайгамбарчылык кылуу Теңирге ишенбегендер үчүн эмес, Теңирге ишенгендер үчүн жышаан. Жыйындагылардын баары чогулуп алып, ар кандай тилдерде сүйлөп жатышканда, муну билбеген же Теңирге ишенбеген адам келип калса, буларга жин тийгенби дебес бекен? Баарыңар пайгамбарчылык кылып жатканыңарда, араңарга Теңирге ишенбеген же муну билбеген адам келсе, ал силер аркылуу ашкерленет, соттолот. Анын жүрөгүндөгү жашыруун ойлору ачыкка чыгат. Ошондо ал жүз төмөндөп жыгылып, Кудай чын эле силер менен экен деп Кудайга таазим кылат. Бир туугандар, чогулганыңарда рухий ырлардан ырдайсыңар, насаат айтасыңар, алган ачылышыңар менен бөлүшөсүңөр, ар кандай тилдерде сүйлөйсүңөр, аны которуп түшүндүрүп бересиңер. Бирок мунун баары жыйындын бекемделиши үчүн болсун. Кимдер ар кандай тилдерде сүйлөсө, алардын экөөсү ашып кетсе, үчөөсү кезектешип, биринин артынан бири сүйлөсүн, бири аны которуп түшүндүрүп берсин. Эгерде которуп түшүндүрүп берүүчү адам жок болсо, ал жыйында унчукпай эле койсун, өзү үчүн сүйлөсүн, Кудайга сүйлөсүн. Ошондой эле 2 же 3 пайгамбар сүйлөсүн, угуп отургандар алардын айткандары жөнүндө ойлонушсын. Эгерде угуп отургандардын бири ошол убакта ачылыш алса, сүйлөп жаткан адам ачылыш алган адамга сөз берсин. Баарыңар үйрөнүп, баарыңар соорун алышыңар үчүн кезек менен пайгамбарчылык кылсаңар болот. Пайгамбарчылык рухий пайгамбарларды угат. Анткени Кудай тартипсиздикти эмес, тынчтыкты каалайт.
Бардык жыйындардагыдай эле жыйында аялдарыңар унчугушпасын, анткени аларга сүйлөөгө уруксат берилген эмес. Алар мыйзамда айтылгандай баш ийишсин. Эгерде алар бир нерсени үйрөнгүсү келсе, үйүнө барганда күйөөсүнөн сурап алсын. Аял кишинин жыйында сүйлөгөнү уят. Кудай сөзү силерден чыкты беле? Кудай сөзү жалгыз силерге жетти беле? Ким өзүм пайгамбармын же рухий адаммын деп эсептесе, силерге жазгандарым Теңирдин осуяты экендигин билип койсун. Билгиси келбеген адам билбей эле койсун. Ошентип бир туугандарым, пайгамбарчылык кылууга умтулгула, бирок ар кандай тилдерде сүйлөөгө тыюу салбагыла. Бирок баары өз орду өз тартыбы менен болсун. 12 бөлүм. Анам мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, сен козголоңчул тукумдун арасында жашап жатасың. Алардын көрө турган көзү бар, бирок көрүшпөйт. Алардын уга турган кулагы бар, бирок угушпайт. Себеби алар козголоңчул тукум. Ал эми сен, адам уулу, көчүүгө керектүү нерселериңди даярда. Анан алардын көз алдында күндүз көчүп кет. Алардын көз алдында өзүң турган жерден башка жерге көчүп кет. Алар козголоңчул тукум болгонуна карабастан, балким түшүнүшөр. Өзүңдүн буюмдарыңды көчүүгө керектүү буюмдар катары алардын көз алдында күндүз алып чык. Өзүң да көчүп бараткандай болуп, алардын көз алдында кечинде чык. Алардын көз алдында дубалды теш, буюмдарыңды ошол тешик аркылуу алып чык. Алардын көз алдында жүгүңдү ийниңе салып, аны караңгыда алып чык. Жерди көрбөш үчүн жүзүңдү жаап ал, анткени мен сени Ысрайылга белги катары койдум. Ошондо мага кандай буйрук берилсе, мен ошондой кылдым. Буюмдарымды көчүүгө керектүү буюмдар катары күндүз алып чыктым. Кечинде болсо дубалды колум менен тешип, караңгыда жүктү алып чыгып, алардын көз алдында ийниме салдым. Эртең менен мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, козголоңчул Ысрайыл сенден эмне кылып жатасың деп сураган жокпу? Аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт. Бул пайгамбарчылык Иерусалимдеги башкаруучуга жана ал жерде жашаган бүт Ысрайылга тиешелүү. Айт. Мен силер үчүн жашааммын. Мен эмне кылсам, аларга ошондой болот. Алар көчүрүлөт, туткунга кетет. Алардын арасындагы башчы жүгүн ийине салып караңгыда чыгат. Аны дубал аркылуу жөнөтүш үчүн дубалды тешишет. Ал бул жерди көрбөш үчүн жүзүн жаап алат. Мен ага торумду жаям. Ал менин торума чөт. Мен аны Бабылга, Каздим жерине алып келем. Бирок ал аны көрбөйт, ошол жерде өлөт. Ал эми анын тегерегиндеги жактоочуларын жана бүт аскерин туш тарапка сапырып жиберем. Анан алардын артынан кылычты кынынан суурайм. Мен аларды элдердин арасына чачып жибергенде, жерлерге сапырып жибергенде, алар менин Теңир экенимди билишет. Алар кайсы элдердин арасына барышса, ошол элдердин арасында өздөрүнүн бардык жийиркеништери жөнүндө айтып беришсин үчүн, мен алардын ичинен бир аз сандагы адамдарды кылычтан, ачарчылыктан жана жугуштуу оорудан сактап калам. Ошондо алар менин Теңир экенимди билишет. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, наныңды титиреп же, сууңду калтырап жана кайгырып ич. Анан бул жердин элине айт. Кудай Теңир Иерусалимдин тургундары жөнүндө, Ысрайыл жери жөнүндө мындай дейт. Алар өз нанын кайгы менен жешет, өз суусун сарсанаа болуп ичишет. Анткени алардын жери анда жашагандардын кыянат иштери үчүн бардык молчулуктан ажырайт. Эли отурукташкан шаарлар бүлгүнгө учурап, жер ээн калат. Ошондо силер менин Теңир экенимди билесиңер. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, силердин Ысрайыл жеринде көп күндөр өтөт. Анан ар кандай пайгамбарчылык жок болот деп айтып жүргөн макалыңар эмне деген макал? Ошондуктан аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт. Бул макалды жок кылам. Ошондон кийин Ысрайылда мындай макал айтышпайт, бирок аларга айт. Ал күндөрдүн келерине жана ар бир пайгамбарчылыктын аткарылаарына аз калды. Анткени Ысрайылда мындан ары эч кандай жалган көрүнүш жана жалган пайгамбарчылык болбойт. Анткени мен Теңирмин. Мен айтып жатам, мен айткан сөз аткарылат, кийинкиге калтырылбайт. Силердин күндөрүңөрдө козголоңчул тукум, мен эмнени айтсам, ошону аткарам дейт Кудай Теңир. Анан мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Ысрайыл мындай деп жатат. Ал көргөн пайгамбарчылык көрүнүш көп күндөрдөн кийин аткарылат. Ал алыскы мезгилдер жөнүндө пайгамбарчылык кылып жатат. Ошондуктан аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт. Мындан ары менин сөзүмдүн бири да кийинки мөөнөткө калтырылбайт. Бирок мен айткан сөз аткарылат дейт Кудай Теңир. 51-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Дөөттүн үйрөтүүсү. Эдомдук Доек шабуулга келип, Дөөт Акимелектин үйүнө келди деп билдиргенден кийин Дөөт жазган забур. Күчтүү адам, эмнеге сен кыянат ишиңе мактанып жатасың? Кудайдын ырайымы дайыма мени менен. Тилиң өлүмдү тилеп жатат. Сен тилиң курч устарадай, жаман ойлуу. Сен жакшылык кылганга караганда жамандык кылганды жакшы көрөсүң.
чындыкка караганда калп айтканды жакшы көрөсүң. Адамды өлтүрө турган ар кандай сөздөрдү, эки жүздүү тилди жакшы көрөсүң. Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат. Сени өзүңдүн турак жайыңдан, тамырыңды түрүүлөр жашаган жерден сууруп алып ыргытат. Адил адамдар көрүп үрөйлөрү учат. Аларга күлүп мындай дешет: мына бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче байлыгынын молдугуна таянган. Кыянат иштери менен күч алган. Мен болсо Кудайдын үйүндөгү көгөрүп турган зайтун дарагындаймын. Кудайдын ырайымына кылымдан кылымга таянам. Кылган иштериң үчүн мен сени түбөлүккө даңктайм жана сенин ысымыңа таянам. Анткени ыйыктарыңдын алдында сенин ысымың жакшы.